Могу Кыргызстанды көрсөтүп берейин деп атам. Ал жакта бир башка нерсени кыялданып, бияка келип, скандалга кирип кетейин деген оюм жок. Мен скандалдарды жактырбайм. 85% даже кыргызстандыктар Россияга барганда повар болуп иштешет. Мен өзүм мекениме барып иштебейм дейт. Өзүмө бир чакан бизнес ачам дейт. Ар бир кишиге бирден тамактануучу жай туура келет да. Ассаламу алейкум достор, мекендештер, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Менин атым Азамат. Мен 1994-жылы Жалал Абад областынын Ойкен районунун Арал деген айылында төрөлгөм. Бул таанышуу видеосу деп койсом болот. Буюрса бүгүндөн баштап өзүмдү өзүм блогер деп жарыялайм деп коем. Ошондой максат коюп алдыга азыр ушундай могу жакта суроолорду түзүп алгам өзүмө. Ушулар суроолорго жооп берип, азыр өзүмдү жакшылап кененирээк тааныштырып, андан кийин ишти баштасам. Эмне менен алектенесиң деген суроого мен азыркы учурда оператормун, видеого тартам, камерага, өзүмдүн кызыккан ишим. Тойлорду тартам, рекламаларды тартам, бүт эле камерага эмне тартыш керек болсо, любой нерсени тартып кете берем. Телефонго деле тартыш керек болсо, ушунчалык кызыгам, тартам. Могу Манас шаарында кичинекей бир чакан өзүбүздүн тиричилигибизге кичинекей бир фастфуд тестатым Накта пицца деген реклама кылып атайын. Ушундай тиричилигибизге ушундай кичине эме бар. Ошо менен заниматься этебиз. Не максатта мен ушундай YouTube'га аракет кылып блогер болоюн деген. Биринчи очуртта мен кызыгам. Жаш кезимден кызыгам. Экинчиден ушул азыр тойлор токтоду. Мына кыш келип тойлор токтоду Кыргызстанда. Азыр ишим мындай, мына пицца Кудайга шүгүр өзү менен өзү жакшы кетип атат. Ошого менде бир бош убакыт пайда болуп калды. Ошонго элиме, жериме пайдам тийсин деп, акыретиме, дүйнөмө бир жакшы пайда алып келе турган идеялар менен, ушу эл менен элге пайдам тийсин деген ушундай бир жакшы ниеттерим бар да. Ошол аркылуу мен азыр блогерликти бүгүндөн баштап, Кудай буйрса аркалап баштап. Мен кызыкканы, мен кичинекей менен кызыгам. Мен ушу операторлукка кичинекей менен кызыгам. Мен бизнеске кичинекей менен кызыгам. Мен ушу блогерликке кичинекей менен кызыгам. Ошо 3 кызыккан нерсем бар. Мен уже мектепте окуп жүргөндө 2-классында эле ошо эжемикине барып, жана гавар деп коет, гөл деп коет кээ бир жерлерде. Ошондой терип 500 сомго базар коргондон жана пленка түшө турган фотоаппарат алгам. Аны алып, айылга барып мектепте сүрөткө тартып, кызыкканымдан да. Аны Ленскиде 7 сомдон чыгарат болчу. Мен алып келип 15 сомдон сатат болчумун. Бул бизнеске кызыккан жагым. Анан ошо мектепте деле ошо дезодорантка мындай микрофон кылып алып, ошо суроолорду берип, адамдарга мындай кылып, билбейм, ушундай блогерликке ошо кызыкчу да. Анан айылда жүргөндө эле ошо Мастура деген эжебиздин магазин арендага алып эле ошо жерден бир нерселер, товарларды алып келип сатып, ал жерге компьютер коюп, аны балдарга ойнотуп, мектептегилерге, кыскасы. Андан кийин Адыл ака деген байкебиздин магазинин алып, ал жерден жана парикмахерский кылып, ушундай бир кызыгуум, мындайча айтканда, талант бар, просто тааныш ушундай болгон да, жок болгон. Анан ошо окууга кеттим, Россияга кеттим. Россияга барып эми иштеп, биз жөнөкөй адам болгонубуздуктан ал жакта иштеп, блогерликти дагы алып кетейин деп аракет кылдым, бирок болгон жок. Себеби биз эми ошо жөнөкөй адам болгонубуздан кийин иштешибиз керек экен, турмуш, тиричилик деген нерселер бар. Ошого же блогер болуп чыгып кете алган жокмун, же блогерликти таштап кое алган жокмун, потому что жакшы көрөт болчумун да, кызыгат болчумун. Мага өзүмө интересный болчу. Мага эч кандай пайда келбесе да, мага ушу интересный болчу да. Билбейм, бирок просто ушу процесс мага интересный болчу да. Ал жакта ошо ырчылардан интервью алып, чоң адамдардан интервью алып, бир нерселер тартып, ушуну аракет кылдым да, аябай аракет кылдым. Ушул блогерликти бүгүндөн баштап официалдуу түрдө аркалап атам. Аркалаганга жараша мен пландарды түздүм. Нелер тартылат дегенде, биринчи кезекте элибизде мигранттар көп. Мигранттардын могу Кыргызстанды көрсөтүп берейин деп атам мигранттаргачы. Мен мигрант болуп ал жакта жүрдүм, бул жакта көрдүм келип. Алардын кыялын билем, мисалы мигранттарынчы. Биякты билем. Ал жакта бир башка нерсени кыялданып, бияка келип, мындай разочарование болуп калбасын
же болбосо мен ойлойм да, эгер мен ушул нерсени ошол жакта билгенде мен мындай нерсени мындай кылмакмын ошол убакта деп, ошол менин ичимдеги нерселерди ушу эл менен бөлүшсөм, ошо көпчүлүк адамдарга пайдалуу болот деген ойдо ушундай тема менен ролик жасайын деп атам. Экинчиден, айыл жергелеринде мен аябай бир мамлекет үчүн чынын айтканда бир патриотмун деп койсом болот. Мындай ичин күйөт турган нерселер бар. Айылда же айлана чөйрөдө ушундай көрүп көп болуп калып атабыз анча-мынча. Ушундай мыйзамсыз түрдө көп нерселерди ээлеп алган, кээ бирлер бар, алдап ээлеп алган же бир нерсе кылып алган. Ошолорду мен үстүптөн мындай көрсөтүп кичине аракет кылайын деп атам. Анткени бул дагы элибизге пайдасы тиет, Алла ыраазычылыгы үчүн кыла турган болсом, жакшылыкко деп ойлойм да. Андан мен скандалга кирип кетейин деген оюм жок. Мен скандалдарды жактырбайм. Спокойный көрсөткөнгө аракет кылам. Скандалдардан өтө алыс болом. Анан политикага аралашпайм. Мен политик эмесмин. Багыт менен иштейм буюрса, ушундай көбүрөөк позитивный нерселерди көрсөткөнгө аракет кылам. Не то что позитивный, жакшылыктар болуп атса, ушундай нерселерди көрсөткөнгө аракет кылам. Анан анча-мынча атайын ушу каналымдын атын Аралаш деп коем. Чтобы аралаш болуп мындай көп нерселерден көрсөтө берейин депчи элге. Ушу аралаштырып, ушу элге, главный элге пайдасы тие турган нерселерди жумасына 2 жолу Кудай буйруса ниетим бар. Ушу 2ден видео чыгарганга. Мен бир эле мисал келсе айтып берейин. Мисал кандай пайдаң тиймегиле мигранттарга дегенде. Мен мисалы билем, Кыргызстанда 80%, 85% даже кыргызстандыктар Россияга барганда повар болуп иштешет. Повар болуп иштегенден кийин мен өзүм мекениме барып иштебейм дейт. Бул биринчи, экинчиден. Ал жака барганда мен өзүмө бир чакан бизнес ачам дейт. Же болбосо чоңураак бизнес ачам дейт. Азыркы учурда Кыргызстанда мындай грубо айтканда ар бир кишиге бирден тамактануучу жай туура келет да. Талкаланып, багына болуп кайра кетип, ушундай көп ушундай нерселерди көрүп атам. Ошон үчүн мен ошол нерселер менен билгендеримди эл менен бөлүсөм деп ушундай жакшы ниеттерим бар. Анан ошо айыл жергелерге барып көптөгөн мыйзам бузуулуктарды кичине үстүптөн көрсөтөм. Кудай буйруса аралаш кылып, андан нары дагы сиздерге эмне кызыктуу боло турган болсо, ушундай комментарийге жазсаңыздар, же муну мындай кыл десеңиздер, мен ошого карап жасап кете берем достор. Азыр мен даярданбай видеону тартып атканым үчүн аябай ойлорум чаташып, туура кылып атам, туура кылбай атам, адамдарга жагабы, жакпайбы деген ой менен тартып атам. Буну негизи билбейм, канча адам көрөт, может 2 адам көрөт, может өзүмдүн туугандарым эле көрөт. Кантсе дагы бул менин планымдын биринчи шагына кирген үчүн ушул видеону тартууну чечтим. Ошол достор, андай болсо азыр мен силер менен коштошом, буйруса жаңы күч, жаңы дем менен жакшы нерселерди чыгарганы аракет кылам. Чоң рахмат.